Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар, баарыңарга ысык салам. 630 миллион доллар. 630 миллион долларга 3 НПЗ келмек. 3 НПЗны Кыргызстан салып койсо, азыр тиги Россиядан өзлөрүнүн НПЗларын баары жарылып, сырьёсун эмне кыларын билбей, каяка жерден чыккан нефтини каяка жиберерин билбей жатышат. Мына 3 НПЗны салмакпыз 630 миллион долларга. Биз өзүбүздүн эмес, өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги бензин менен дизелди толугу менен биздин спросту канааттандырып, еще дагы бир ошончо эле объемду, ошончо көлөмдү чет өлкөгө сатып турган маалыбыз болмок. Буга эмне керек? Буга билим керек, буга көргөчтүк керек. Буга деген элдин акчасын урдап албашың керек ан үчүн. Кыргыз элинин акчасын 630 миллион долларга дагы эмне салса болмок. 630 километр асфальт жол салынат. Жакшылап экономить этип салсаң 700 километрга чейин асфальт салынмак. Балыкчыдан тиги Караколго чейин Тоңдун Жетөгүздүн жолу эмне болду? Көрдүңөрбү? Бул Жапаровдун мээси ушуга эле жетет. Бир четинен акчасына жараша иш кылбайт беле. Тиги балыкчыдан баштап тиги Маркс жака же тиги Бөкөнбай жака чейин биринчисин бүтүрүп алгандан кийин калган асфальттарды албайбы? 2021 жылы асфальттын баарын кырып салды эле. Канча киши ошол ары бери жүрүп атып, ошол жаман жол менен айдап атып, канча кишинин машинеси бузулду. Канча киши жөн эле жерден расход болду ошон үчүн. Олардын бир туура эмес, сабатсыз тупойлордун саясатынан. Көрдүңөр, билим эмне экенин сезип атасыңарбы азыр, билимди дагы оңой эмес билим алыш. Билим алыш кара жумушка караганда дейт, 9 эсе оорураак дейт. Баары анда доктор наук болуп кетпейт беле, профессор болуп кыргыздын баары. Оңой болсо билим алыш. Анан дагы эмнени айткым келет? Эмне кылыш керек дагы? 630 бала бакча салынмак. 630 миллион долларга. 630 айылга чек чейген сонун болгон бала бакча салынмак. Тетиги кемпир шалдардын баарын бирден экиден небере багып атып, иттай эле булар өзлөрүнүн белдери ооруп араң жүрүшсө, 7000 сом пенсияга неберелерин баланы багышы, бул өзү оор да, бул жоопкерчилик да. Булар деген пенсияга чыккандан кийин кемпир шалдар эс алыш керекпи? Эс алыш керек. Жегерелди кечке ошо неберелерин багыш керекпи бул? Кыздары менен балдары жумушка кетип, жактан акча тапкан, тиричилик акча тапканга тырмышып жүргөн маалда. Ар бир кыргыз билгиле, силердин акчаңарды урдап кетти. Садыр Жапаров, Акылбек Жапаров экөө 630 миллион доллар бул деген. Ар бирөөбүздүн акчабыз бул. Ошол акчаны срочно талап кылалы. 630 миллион долларды талап кылалы булардан. Проценти менен алып келип кайра бюджетке киргизип койсун срочно. Мына бир канча миллиард, бир 5 миллиард доллардай таптыбы? Ошол акчаларынан кайра алсын дагы. Проценти менен 630 миллион долларды проценти менен бир 3 миллиард кылыппы, 2 миллиард кылыппы бюджетке төгүп койсун срочно. Өзлөрүн кустуризация кылыш керек. Көрдүңөрбү? Мына. Силер болсо жүрөсүңөр дагы эле. Ооруп аткандын баары канча киши өлүп атат, операцияга акчасы жок, канча киши өлүп атат. Айткылачы. Өлүп атабы? Өлүп атат. Кыйналып атабы? Кыйналып атат. Ар бир передачаны көрүп атканда чыгып атабы ортолорунда. Жардам бергиле, балам оорукчан, кызым оорукчан деп. Силер чыдап жүрө берсеңер ушундай болот. 630 миллион эмес, казынан баарын урдап коет. Тине Кытайга канча азаттык чыгардыбы? 70 канча тонна алтын сатылыптыр деп. Президенттин эле жанын жеп алдап атат. Бир дагы тонна сатылган жок Кытайга дейт. Ушундай бир калпычы, ушинтип эле жүрө береби? Бул калп айтып эле жүрө берсе жараша береби эмне? Белгиле ошондуктан эркиндиктин жолу эрдик, чындыктын тегерегине биригели дагы могу бийликти именно 630 миллион доллар боюнча отчетун сурайлы азыр. Срочно ШОСПОсун экинчи орунга койсун, ШОСПОс анан көчмөндөрүн экинчи орунга койсун. Эң биринчи биз азыр могул акчанын отчетун сурайлы. Ким алды, эмнеге алып алды вообще? Алып эле булар жүрө береби эмне? Теңиз Бөлтүрүк байкебиз
айтпай койсо билбей эле калмак экенбиз дагы. Туурабы? Ушу кайсы бети менен ушу мен таптазамын деп коет ушу президентке кайрылам. Кайсы бетиңер менен ушинтип жүрөсүңөр? Акылбек Жапаров өкмөр элдин рызкысын, элдин акчасын урдап алып, кайсы бетиңер менен уктайсыңар силер? Уйку барбы деги? Кайсы оозуңар менен тамак ичесиңер? Кайсы арыңар менен элге чыгып сүйлөп атасыңар өкмөр тең? Элдин рызкысын, элдин 500-630 миллион долларын урдап алгандан кийин мейли калың эл, кыргыз эли ойгонгула. Болду. Булардын шиши толду мына. Офис бар экен деп кече күнү эле айттыбы? Теңизбел Түркбек айтты. Ишендиңерби эми? Ишендиңер. А булардын оюна койсоңор тим эле өткөндө эле тиги мына кайра эле могу Али Токтокуновго берген интервьюсуна келеличи. Президент кайсы бети менен айтат, айына $1 миллион аренда төлөчү деп. Алдамчы калпычы. Ушунда мен тим эле ушу президентибиз экенин мында көчөдө жүргөн бир ушакчы баягы колонканын тегерегинде отуруп алып, таш контор деп коебузбу, ошонун тегерегинде отуруп алып туруп, ичине мындай 100 граммды бастырып алып сүйлөгөн кишилер сүйлөсө да жарашат да. Президент $50 000 аренда төлөчү экен, тигил $40 000 төлөп жүрүп, анан $10 000 кымбатыраак офиске көчүп келип, жакшыраак болсун, тазараак болсун. Бул өлкөбүздүн имиджи. Bunçalık çoğun kampanya bir жақсы жерде, жақсы шартта отырса, кызматкерлерин дагы bir мындай продуктивности көбөйөт. Алар дагы bir жақсы иштеп, көбүрөөк акча тапканга жол ачылат деп, ушундай логика менен жаңы офиске жылып кетсе, аны дагы Көлбаевдин офиси экен, анан $1 миллион айына төлөйт. Ушу кайсы бети менен алдайт, ушинтип эле bir каратып туруп эле алдаган жанын эле жей берет экен буларчы. Үй бүлөсү менен чогуу. Келе, кыргыздар, биригели чындыктын тегерегине $630 миллион отчетун срочно берсин бизге. Калың элге айтсын. Эмнеге алып алды? Анан эмнеге алып алды ошокту? Эмнеге алат? Бул элдин акчасын эмнеге алат? Алганга акысы барбы? Келе. Сурайбыз булардан.